Жалпы 60 гектар жерде багыбыз бар. Анын ичинде кокон гиляс, өрүк, карагат, алма, алмурут болуп. Кокон гилястан канча экен? Неме? Кокон гилястан 14 гектарга жакын бар. Он 15 гектар жерине тамчылатып сугаруу койдук. Тамчылатып сугаруу койгону жакшы, жыйынтык жакшы боло баштады. Кыйналбайсың, а? Баарына тамчылатып сугаруу сунушташ керек. Быйылкы доходун. Жакшы. 4-5 миллионду тегерек болот экен да? Ооба.你们在吉尔吉斯斯坦有没有基地生产基地？ Синьцзянь областынан келген. Қытайдан. Егерде мүмкіншілік болса 2 жыл сразу экспорт қылсаңар болады дейді. Қысқасы иштешкенге даяр бизмен, Құдай буйрса. Черешня сурап атышат боюнча, черешня сурап атат, бирок азыр сезон деле аяктап калды черешняны, ошон үчүн Құдай буйрса 2 жыл кылып бересиз атабыз. Assalamu alaikum туугандар, биздин катталуучулар, дыйкандар. Биз дагы деле көлдөн кеткен жокпуз. Көлдө кыдырып жүрөбүз. Ошо Азамат Оозовдуна келдик. Атайын чакырганынан. Бул дагы кечөөнү Голландияга барып келиптир. Кечөөнү эле Голландиядан келди. Ошол анан кийин Азаматтын дагы чоң багы бар бул жакта. Бир туугандар менен, Ооба. бир туугандар менен бир канча гектар? Жалпы 60 гектар жерде багыбыз бар. Анын ичинде кокон гиляс, өрүк, карагат, алма, алмурут болуп. Кокон гилястан канча экен? Неме? Кокон гилястан 14 гектарга жакын бар. 14 гектарда кокон гиляс бар экен. Ошо кокон гиляс жөнүндө көлдүн кокон гилясы кандай болот? Бизде кокон гилясты деле Батке менен Ош деле эстетишип берет. Анан көлдө деле өсөт экен. Анан числодон баштаңыз. Числосу бүгүн 5 июль. Ошо 5 июльга бышат экен. Баткенде мындан 1 ай мурун бышып калды да. Ошол анан кийин азыр көлдүн немеси кокон гилясы кандай болот десеңер, азыр баарысын тартып көрсөтөлү. Кайсы жылдар отургузган, канча отургузган, ошолор боюнча бир сыйра маалымат берип кетебиз. Бир жолу assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Иштерге ийгилик. Кандай? Жүргүлө. Анда. Мындан туура 1 жыл мурун тааныштык элек. Ошону менен мындай жакшы достуктан мамилебиз болуп калды. Мындай мүнөздөрүбүз келишип. Ошол достор. Бул Азаматтын кокон гилясына мен бир жагы кардар болуп келип атам. Канчадан бересиң экөөбүз уже баасын чечип, анан кийин кой анда бир ролик тартып коелу деп. Бирок кокон гиляс даамдуу, анан жакшы. Сон. Бул эме. Бул атайын кичине коюураак болуп калган жерлерин көрсөтүп атат Азамат. Бул кичине майдараак болуп калыптыр бул жагы. Анан жүргүлө тиги жака басып көрсөтөлү. Буну отургузганыңарга канча жыл болду? Муну отургузганыбызга туура жанагы эмеде отургузуп атканбызда, баягы бизде революция болбоду эле, Бакиев кетип, Бишкекте ызы чуу жаздын күнү 2010 бу. 2010. Ошондо ушул жакта отургузуп атканбыз. Бишкекте революция болуп, ошондо биринчи жолу заправкалар бир күнгө токтоп, соляркалар сатылбай. Мындай бир акча тыйындын тартыштыгы ошондой бир убакытта отургузганбыз да, баштаганбыз ошол убакта. Андан кийин жылда улап эле келатабыз. Биздики мындай канча бактарды билебиз, өзгөчө биздики ушул жактан алып, анан ушул айылдан эле пайдатап, анан ушул жакка салганбыз да. Могу эмне тиги жакта королонуп турган? Королонуп турган суу сактагычыбыз ал жакта. Бассейн ошол жер. Бассейн ошол жер. Жүр анда барып көрөйүк. 2 бассейн бар. Муну 4-5 жыл мурун салган бассейн. Бул дагы жетпей, дагы бир бассейн салдык. Аны дагы бир көргөзүп коебуз, чоң. Ооба. Бул рабочий машина. Бул рабочий машина. Жумушчулар дагы, түшүм дагы баары ушун менен кылынат. Ушундай машина алсаңар бышык болот экен жумушка достор. 2013 жылы тигилген болду, 13 жыл болуптур да? Быйыл 13-жыл, 13-14 жылга кетип баратабыз. Бул өзү кече күнү тиги Али чарба министри Аскарбек Сапарбековичтин дагы
баласы тиги Айбектин чарбазында болдук. Анан кийин экөөңөрдүн окшоштук жагыңар бар экен. Алардын үй бүлөсү дагы моундай каксоо жерди көктөттүр да. Эми алардын үй бүлөсү кыйын, эми алардын Анан кийин силердики дагы, жетпесек силердин жериңер дагы. Монун астына бирдеме салып тиккен беле, же могу кумдак анан кийин каксоо жер экен да. Эми азыр эң оңой баары бышып финишке келип калган малы. Негизинен бул түшүмгө 8-9 жылдары кирип баштаган. Эмне дегенде эме болгондо, мояк тиги жер арык болгон себептен 2-3 жыл өсө албай эле бул жакта турган да булар. Бул эми балык бакканда Бектемир, балык бакса болот атпайсыңбы? Бул азыр 2-3 күндөн кийин бул жакта вообще суу жок болуп калат. Анан кайра суу куюлат, мындай бир уровеньде турган суу эмес да, бул суу сактагыч. Суу кое бергенде тамчылатып сугаруу менен да бул баары. Тамчылатып сугаруу кылып келатабыз, четинен кылып келатабыз азыр. Бирок арык менен сугарчу элең. Арык менен азыр деле арык менен сугарабыз көбүнчөсүн. Быйыл 15 гектар жерине тамчылатып сугаруу койдук. Тамчылатып сугаруу койгону жакшы, жыйынтык жакшы боло баштады. Кыйналбайсың, Баарына тамчылатып сугаруу сунушташ керек, анан суу аз кетет, өсүмү жакшы болот, мындай плюс жактары көп аябай. Мунун мисалы кайсы жерден арыкка чыгарасың? Мотор менен арыкка тартасың. Ооба. Ошол биякта бир чоң проблема бар, суу тартыштыгы. Бирок могу кубуңар көп экен. Канча куб бул жерде? Бул жерде 800 куб беле, ошондой 800, мен жаңылып атам. 1000ден ашык куб бар бул жакта. 1000ден ашык болсо толтура алганда. Анан мунун астына топурак, башка кара топурак салган? Жок, сала алган эмеспиз. Ушул жакта бар нерсе менен иштегенбиз. Ошо биздин бул жака негизи топурак алып келиш керек болчу, колдон келсе. Анан ошол бар топурактар менен иштедик. Бул жак кагырап турган эле чөл болчу, азыр бир четине чыгып көрсөңөр болот. Анан 2-3 жылдан кийин бияктын эмеси өзгөрө баштады. Мындай өспөгөн чөптөр жашылдан өсө баштады, кайра чаап эле өзүнүн түбүнө таштап аттык ошол чөптөрдү. Кыскасы бул жакта ошондой аракеттерди кылып атып, бул жакта микроклимат өзгөрдү да. Биз ошону өз көзүбүз менен көрдүк. Эчтеке жок жерде, азыр эчтеке жок жерин көрсөңөр болот. Эчтеке жок жерден эле бир ушундай аракет кылса, ошол жака микроклимат пайда болуп, өзүнчө бир эме өзгөрүп, чымчыктын, коёндун түрлөрү келишине себеп болот. Карабайсыңбы, чөптүн өзүп атканчы. Көк. Бул өрүк багыңар экен, Ооба. Өрүктү быйыл полный суу куруп. Так болбой калды. Ооба. Биз жылда эле налып атчыбыз. Өрүк көп болуп калды, өрүк арзан болуп калды. Анан 3 фура өрүк сатып, бирөөнү таштап салдык деп эле налып берчүбүз. Көрсө, налыбаш керек экен. Быйыл Алла тааланын каалоосу менен алып койду баарысын. Бир томолок өрүк жок. Анан биз көрсө, биздин акылыбыздай болбойт экен да. Биз да ошондой ойго келе баштаганбыз. 7-8 жылдан бери үшүк албайса, бул жакта үшүк албайт, бул жакта деген жер башкача деп айтчыбыз да. Көрсө, кээ бир жылы кокон гиляс албай калабыз, кээ бир жылы өрүк албай калабыз. Бизге эмне керек экенин Алла таалам өзү көбүрөөк билүүчү го, ошого жараша берет деп. Бирок сонун монун аразына чөптүн өскөнүчү, мен азыр ошо сен айтып аткан ар жакта талааны көрдүк да. Так эч нерсе өспөй. Алганчы. Мындай каксоо жер экен да. Бу өрүктөн канча гектар? Өрүк көп, өрүк 20 гектардай өрүк бар. Анан 20 гектарда жүрбөсүңөр могу бактын ичине кирип көрөйүн. Кирелик. Айшан. Өрүк деген мындай. Мен өрүктү жакшы көрөм. Өрүк ушундай жакшы нерсе болот. Могул жакты мисал үчүн, бири-бирине бул бак чоңойгон да. Биринчи өрүктөн пайдалана баштаганбыз 4-5 жылдар эле. Анан ошол өрүктөн алган пайданы четине кошуп баштадык. Алма тиктик, алмурут тиктик, ошон менен чоңойду. Анан карабачымы? Өрүк түшүмгө бат кирет. Көп берет. Кокон гилястар азыр мындай болуп калды. Мындай жарып ичин көргөзсөк. Сон. Мына туугандар. Кичинен отип кой берели, туугандар урушпагыла, жей берет экенсиң деп урушат экен сени анан. Ишибиз ушул эмне болду? Ооба. Өтө даамдуу.
Бул Азамат өзү кече күнү Голландиядан келди. 1 гектар черешнядан канча тонна алабыз деди? Достор, Голландияны көрүп келип, ушул биз 14 гектар жерден ошол Голландия 1 гектарынан алганды биз 14 гектар жерден ала албайт экенбиз да, быйыл алып калышыбыз мүмкүн деп турабыз азыр. Алар 1 гектардан 15 тонна алабыз деп. Биз анын сүрөттөрүн да беребиз, мындай бир сүрөт салып койсо болот. Анан ал жак ушундай илимдин, билимдин эмеси менен, күчү менен жетишип калышыптыр да. Ушулар эле, ушул илгерки сорттор да бар экен, мындай 1-2ден багындай багынын башына калтырып коюшуптур да. Анан ар жагынын баары жаңы сорттор, сабагы калың, 3 мм өйдө, сабактар 5 см өйдө, 6-7 см узун. Анан 15 тоннадан аз албайбыз деп. Анан үстүн баарын жабышат экен. Биз момчаны 15 азыр эми ойлонуп атам да. Момту 15 гектарга суу менен кура ушунун баарын түбүн чаап, дарылап убара болгончокту, ошондой технология менен 1 гектар же 2 гектар тигип койсо жетиштүү болмок экен да. Анан аз суу коротобуз. Мындай көп жаңылыктар бар экен биз колдоно турганчы. Алардын бактары деле ушу биздикине окшогон чоң бекен? Жок, алардыкы 1 гектарга 1500 түп бак отургузушат экен. А силердики канча бул жерде? Биздики 350. Биз 6га 5 кылып отургузганбыз. Анда алар 15 гектардын үчтүгүн 1 гектар эле батырып салып турбайбы? 15 гектардыкын эмес, бирок бир 6 гектарга биз тиккенде алар 1 гектарга батырып, анан эсептелгенде 1,5 миң түптөн строго 10 килограммдан. Андан ашырбайт дагы, андан ашса эме калибр майда болуп калат да. Ошого жетишип калыптыр анан. Ошондой иштешти үйрөнүшүбүз керек. Ошол технологияларды алып келип. Бул деле жакшы экен бирок. Могу силердикинин качествосу жакшы. Бул көлдө бир жакшы жагы болот экен да, эменин кокон гилястар карарып калганда, могу погоданын себебинен деп муну алармандар айтты. Мындай кара болуп турса деле сабак эмеси, тышы кабыгы катуу болуп турат деп айтып атышат да. Ошого мындай көлдүкү жакшы 1 айдан ашык сакталып турат деп айтып калышат. 1 айдан ашык? Өзүбүз муну сатып көрүлекпиз, бирок алармандар айтат да, жана фура менен бияктан алып кетип, жетип сатып бүткөнчө 1 айга чейин чоюлуп калат. Бирок турат деп айтып атат. Могу 60 гектардын 14-ü черешня болсо. Дагы эмне отурсаңар? Өрүк бар. 17-18 гектар, 20га жакын алма бар. 35. Алма канча? Алма да бир 5-6 гектар алма бар. 3 гектар груша бар. Жаңы тигилген дагы өрүктөр бар. Карагат бар, капитан карагат. Кыргызстанда эң чоң капитан карагаттын маточный участогу буюрса бизде. Силерде? Ошол жакшы көргөзүп аткандан ошону көп кылып тиккенбиз. Ошол бул жакта мындай өзүнүкүн өзүнө салып эле биз бул жактан мындай тапканыбызды мындай бөлөк жакка салып кылбайбыз да. Өзүнүкүн өзүнө салып эле акырындан мындай жакшыртуунун аракетинде кетип баратабыз. Негизгисинен биз Голландиядан сурап калдыңыз, бир нерсени байкадык. Кыргызстан менен салыштырганда, достор, биз бизнести, ишти туруктуу кылбайт экенбиз да. Ал жакта бир плантацияларга барсак, 3-чү поколение, 4-чү поколение сүрөттөр бар экен. Чоң аталары ошол алма бакта ат араба менен ташып жүргөн мындай илгерки сүрөттөрүчү. 800-чү жылдары башталган бизнестер да, анан атасы, баласы болуп ошол небере чөбүрө болуп мындай бир ишти туруктуу кылган себептен ошондой жакшы жетишкен, өнүгүүгө жеткен го. Бир компанияга бардык. Эми бирок бул ассоциация сымал экен, ачылганына 750 жыл болуптур. Ошол компаниянын тарыхын айтып беришти. Биз аябай таң калдык, ал эме компания экен. Баягы дренаж кылып, баягы сазды кургаткан компания экен да. 750 жылдан бери бүгүнкү күндө дагы мындай иштеген компания экен да. Ошончолук чоң тарыхыбыз бар дейт. Эми айталы дегенибиз, мисалы үчүн бизде бүгүн кокон гиляс жакшы болуп атат деп багып аткан малын таштап салып кокон гиляс тигип кетебиз. Же болбосо бирөө малина тигип атып,
малинадан клубника жакшы деген нерсени көрүп алсам, малинасын таштап салып клубника тигип кетет. Ошондой болбошубуз керек да, туруктуу болуп анан бир кылып аткан ишибизди мындай көп жылда, биз азыр айтабыз 13 жыл болду, биз 10 жылдан кийин пайда көрө баштадык бул жактан. 10 жылга чейин эч нерсе пайда көргөн жокпуз. Только менет. Биздики менет, анан бука байлачубыз, менин айылдаштарым билет. Ошондон жакшы тапчумун ошол малда. Анан бука прибыльный деп кетип эле колунан келген келбеген элдин баары букага кирип кетти да. Ошол малда бука прибыльный болбой калды. Мындай айталы дегенибиз, бир ишти туруктуу кылган үйрөнүшүбүз керек экен Кыргызстанчы. Айрыкча Кыргызстан, айрыкча көлдүктөр, биз туугандарыбызга кайрылсак, мындай бир ишти баштаганда мен 2-3 жылда эле миллионер болуп кетем деп багында кагазга жазып же калькуляторго салсак, цифраларды алар көтөрө берет. Ооба. Канча цифра болсо бере берет, мындай көбөйтүпчү. Бирок иш жүзүнө келгенде көп рисктер бар, форс-мажорлор көп болот. Момтип жылда көп өрүк алып жүргөн жерден бир томолок өрүк албай элебиз быйылчы. Былтыр мурдагы жылы ошондой гиляс албай калган. Гиляс менен өрүктүн гүлдөгөн убактысы эки башка. Өрүк эрте гүлдөйт. Өрүк эртерээк гүлдөйт. Бир 5 күн айырмы бар. 5 күн айырмы бар. Анан дагы экинчиси болсо мындай бир 2-3 нерсе болуш керек го дейм да. Мисалы үчүн бизде өрүк эле болгондо быйыл банкрот болмокпуз. Азыр ушул бак, ушул гиляс эмдиги жылы ушул убакытка чейин ушул 60 гектар поляны алма бар, анан кичине ашпурт бар, ошол үчөө ушунун баарын чоюп эмдиги жылы ушул убакытка чейин ушул жакта сактап турганга буюрса жетет. Мындай ошондой расчетторубуз бар да. Быйыл кокон гиляс менен груша багат экен да бул поляны. Ооба, бул поляны ушундай. А мурун болсо канча жыл өрүк бул поляны жалгыз эле лидер болуп ушул жерде өрүк сүйрөп жүрчү да барынча. Өрүк баалар жакшы чыкчу. Ошого өрүктү мындай Былтыр жакшы көрөм. Былтыр эле өрүктүн баасы болбой калды да. Ооба, былтыр деген өрүктөр төгүлүп, өзүбүз тажанып, ошентпедик өрүктөнчү. Тебеленип, терилбей таштап. Анан наалыдык чын элечи. Мен азыр Алла Тааламан кечирим сурайм. Кадимкидей эле наалыдык да. Көрсө былтыркыдай арзан болсо дагы, эгер өрүктү Кудайым бергенде жакшы болмок экен да, былтыркыдай арзан болсо деле жоктон көрөкчөчү, эң барынан жок жаман да. Атайын тиккенсиңер? Бектемир вишня таап алдың окшойт, арасында бул мындай да. Могу кокон гилястардын тамыры ушул вишнялар. Анан кээде үстүнөн кыйыштырылган жерден омурулуп калат. Анан биз буларды калтырып кое бергенбиз. Мындай эстеликке ушундай вишнялар ар кайсыл жакта бар. Бирок кокон гилясты остип алгандан кийин вишняны көп деле кокон гиляс такыр жок калмайынча вишняны көп деле жебейбиз деле да. Бул вишнянын өзүнүн немеси бар. Элдер жакшы жейт. Өзүнүн кисло-сладкий даамы, анысы бар. Россияда жакшы жейт да. Булар сабагы менен терет го, биз көлдүкүн алабыз да. Анан достор, ушул жерлердечи мындай жерлер бар. Сизге айталы, көрөрмандар, силер тетиги көргөн чоң кокон гиляс менен моунун жашы бир. 13 жыл болгон. Моунун дагы жашы бир. Булар ушундай өлбөйт, өсүп да кетпейт. Анткени жерде мындай жерлерде туз жерлер бар. Саланчак деп коет. Моуну караңыздар, ушул жактан кайра суу жүргүзө берип, суу чурката бергенден могул жактын тузу жуулган. Бияка чөп өсүп, уже туздары кача баштаган. Бул жак ошол туз тейинче турат. Ушундай дагы жерлер бар. Эми мындай ишке киришип атканда ушундай жердин баарына даяр болуш керек. Ушундай өспөй калышын дагы күтсө болот. Ушул могу тегерек ошондой экен да. Ооба. Мындай жерден 3-4 кусок бар. Көлгө вид барбы жокпу? Бар, аягында көлгө вид бар. Күндө бир маал жумушчуларыбыз менен баарыбыз барып, бир маал көлгө түшөбүз. Канча километр? 1 километр чыкпайт. Обед кылганча барып эле көлгө түшүп келебиз. Көл жылыганчакты жана бассейнге түшөбүз. Ошентип жана бассейнге элеби? Суу менен жакынбыз. Ал бассейн бат жылыйт. Чаба курса болот кенен. Кышында жана ысык сууга түшөсүңөр? Кышында ысык сууга түшөбүз. Короче, судан проблема жок экен. Судан проблема жок.
Мо сорттары бөлөкпү же кандай? Жок. Сорттары бөлөк эмес, ушундай булар арасында болуп калат. Ооруп калганбы? Муну эми мындай ушул видеодон деле кокон гиляс тигип аткандар түшүнөт. Арасында ооруп калгандар, өлүп калгандар боло берет. Бир жолу күчтүү адистер, орустардын кокон гилясы бар деп багындай суранып атып, багын көргөнү барсак, алар профессорлор менен ошондо иштешчи да, Россиядан. Аларда деле ушундайлар бар экен да. Анан бул эмне десек, орустар күлүп айтып атпайбы? Она любит умирать депчи. Бул кокон гилясы өлгөндү жакшы көрөт туугандар. 7-8 жыл болуп калганда, 10-12 жыл болуп жакшы эле түшүмгө берип келатып, өлүп калгандар да көп арасында. Аябай эле көп. Азыр өлүп калгандарды да көргөзсөк болот. Өлүп калгандардын орто кайра жаңылайсыңарбы? Ооба, кайра жаңылайбыз. Кээ бир көчөттөр бар, ушундай өспөй эле мына. Мындай бир чети жанагындай интенсивный болбогондун да мындай өйдө ылдый боло берген ушул. Суу да кээ бир жерде бат ичет. Могу чоң кокон гиляс менен мунун жашы бир болот атпайбы? 13 жылдык экөө теңчи. Анан жакшы өскөнү жакшы өсүп кетип атат. Өсө албай калгандары турат. Болбосо суудагы, удобрениядагы баарына бирдей эле берилет. Бир. Мен примерно эсептедим да ушул 15 гектардын быйылкы доходун. Жакшы эсептесиңер. 4-5 миллионду тегерек болот экен да. Ооба. Анан кайра ойлоп атам да. Өрүктү караш керек, суу караш керек, постоянно жумушчу жүрүш керек бул жерде. Ооба. Жолдун алыстыгын көрдүңөр. Жолдун алыстыгы, ушу жылга чейинки салган инвестицияны качан жабат буну? Эми таза эле ар бир жылы кылган бир расходдор бар да. Ооба. Чоң расход аябай мындай орчунду анан жакшы суроо бердиңер да. Көп кишилер, көп досторум мындай капталдан карап турган кишилер жалаң эме менен эсептешет да. Фура кетсе, фура менен эсептейт. Мына момча 4 миллион тапты деп. Бирок достор, ушу күнү болуп аткан пайданы эле ооба. эсептейт. Ооба, ушул күнкүнө. Буга чейинкини биз канча техника иштетебиз, канча кишилерди алып келип иштетебиз. Мындай эгер мен туруп эле аябай миллионер болуп кетсем, ал сразу көрүнөт да. Айдаган машиналар өзгөрүлөт, үйлөр өзгөрүлөт. Биздики жашап аткан үйүбүз чоң атамыз алып берген үйдө жашайбыз. Эми эчтекеге арызданбайбыз. Негизинен бул бизнес деген айрыкча ушул айыл чарба бизнеси башка мамлекеттерде бул бизнес дотацияда турган бизнес да. Өзүн өзү актабайт. Өзүн өзү актаса актады, актабаса жок. Анан мындай элге эмесин бере турган тамак аш да. Мамлекеттер басын жардамга муктаж бизнес башка мамлекеттерде. Бизде болсо ушундай. Эми бул эмеге менде сарайымда бизде толтура болгондо 40 букасылык сарай бар болчу. Ошонун толтура букалар кетти. Чоң атаман калган койлор бар болчу. 100дөн ашык койду бир алып барып сатып ийип туруп эле ушул бизнеске салганбыз. Машиналар бар болчу, тракторлор бар болчу. Эми акырын жаап бул бири-бирин жаап кете берет да. Эми кайра ошолор тургуш керек. Эми жок, туруп эле келатат. Эми такыр эле жок деп айтканда да туруп болбойт. Аллах таалам ырыскыбызды берип келатат жараша. Түшүмүн да берип келатат. Ошондой келатат. Бирок человеческий факторлор биз билбеген себептен мындай эмеге проблемаларга туш келип калган, адис болбогон себептен көп проблемага туш келебиз. Ошол жылда болот да бизде. Азыр адистик кандай, жакшы элеби? Азыр жакшы адистерибиз уже бар. Өзүң. Жок, өзүбүз анчалык адис эмеспиз, бирок өзүбүз түшүнүп калдык, кайсыл убакта адиске кайрылыш керек экенин түшүнүп калдык да. Мурун достор, бактын жалбырагынан куртту көргөндө, көзүбүз менен куртту көргөндө, анан агрономго барчубуз, анан агроном дарысын берип, ары бери болгончокто түшүмүбүздүн жарымы ыргып кетти. Онун баарын тешип салган. Ооба, тешип салгандай. Анткени көзүбүз менен карап. Азыр болсо уже жазуу спискабыз бар. Мисалы үчүн быйыл кайсы проблема болсо, ошону бир ай мурун алдын ала мындай эме кылабыз да. Мына туугандар, иштетип коебуз. Ушундай каксоо жер экен да. Могул жактын баарына тигилген бир убакта. Суу чыгара албай эле өлтүрүп алганбыз. Анан кайра өрүк тигип, кайра аракет кылып атабыз. Ушундай жерлер болчу. Бирок ушундай жерлерди иштетсе болот. Биз жанагы Голландияны сурап калбадыңызбы? Нидерландыны.
Алар аядыкын көрдүк да. Мындай аксоо жерге суу чыгарыш оңой экен да, сазды кургаткандан карагандачы. Алар сазды кургатат. Алар сазды кургатып алып, анан дүйнөнүн бүт жагын азыр көрүп аткан кишинин баары билет. Голландский урук, голландский помидор, голландский картошка деген кичинекей чактан бери элечи. Голландский тюльпан, голландский роза баары билет да көрүп аткан. Болбосо кичинекей эле Кыргызстандан бир аз чоң кичинекей эле мамлекет. Ишо жери кичинекей. Голландиянын жеринин аянты Үскөл областы менен бирдей. Ооба, мындай полезный площадь, туура. Бизде Кыргызстан Голландиядан анча чоң? Кыргызстан Жетесе чоң. Голландия жок, жанагы сазда полезный площадьтын айтып атасыңар го дейм. Өзүнүн мамлекети. Анан ишо анын көбүс эмени алар тамаша көй болот экен да. Жана биз конгон Нидерландынын ошол Амстердамдын аэропорту деңиз деңгээлинен 8-10 метр ылдый турат экен. Алардын өкмөтү постоянно секунда токтотпой сууну откачка кылып, ошол жактан соруп алып деңизге куюп турат экен да, кетирипчи. Анан ошол жана суу чарбасына барганда алар тамаша мындай тамаш иретинде айтып атпайбы, эгер кааласак дейт, биз 1 саатка токтоп калсак, мындай чыгат экенбиз, биз 1 саатка токтоп калсак, силер эмеден учуп кете албай каласыңар дейт да, Голландияданчы эмнеге дегенде тиги аэропортту суу каптап калат дейт. Кандай сабат? Ушундай чыгып кетсек болот. Бул груша плантацияга келдик, Алмурутка. Алмуруттарыбыз ушундай. Алмурут дагы өзүнчө. Могу жакта мына туугандар. Көл көрүнүп турат экен. Көл бийигирээк жерде экен, а? Тушу кайсы жак болуп калат? Тушу Ананьеванын бул чекеси болуп калат. Могу Ананьевада тетиги Акчар бар го. Ошол ба? Кожо Яр жактар болуп калат. Андан могу чоң өрүктө ушул түшкөнбү? Ошол чоң өрүктө болуп калат. Кийин скутер менен келем. Азыр деле кайык бар, мындай айдап кетсең болот. Эртең жетип каласың. Аркетке. Ооба, өрүктүлүктөр ушул жактан келип балык кармашат да, ушул жээкке чейин келишет экен. Мурун азыр эми токтоду го балыкчылар. Өрүктүлүктөр көбүрөөк браконьер болгон шекен да? Ооба. Немесе Голландия айыл чарба продукциясын 100 миллиард долларга сатат экен. Биз болсо 5 миллиард доллар карызды утула албай кызычубуз. Ошол биз алар эң кымбат нерселерди гана сатышат экен да, уруктардычы. Ооба. Алар түшүмүн да сатпайт, уруктарын сатат. Туура. Биз ошол жактын кокон гиляс питомнигине бардык. Кымбат болсо дагы ары карап ыйласак дагы биз ошол жактан 1 гектардын гилясын ала турган болуп атабыз. Көчөт. 7 евро да ошол жактан турат экен. Бизге келген чекти 1000 сомдон, бир көчөтү 1000 сомдон алабыз. Биз ошондой чечим чыгарып келдик. Эгер ар ким менен биргелешип, көмөктөшүп, жардам алып калсак, анда 5-10 гектар алабыз, болбосо бирди аларыбызга уже договор кылып келдик. Анан карагаттын сортторун бектемир. 1 гектар карагаттан 30 тонна алышат экен. Бизде канча алат? Бизде 10 тонна алса жакшы. 10 тоннаны алгандар бар, бирок андай көп жок. Клубника эмени, малинаны да кичине сүйлөштүк. Малинаны горшокко тигип, достор, Ойгон YouTube каналына катталыңыздар. Ошол жакка ошол малинаны, ошол карагатты, ошолордун баарын чыгарып турабыз. Ошол жакты карап тургула. Болушунча Голландиядан тартып келген видеолорду атайын Кыргызстанга бөлүшөлү деп. Ошол жакта көбүнчө видео тартыш менен алектендик. Бул дагы блогер. Былтыр да тартканбыз. Былтыр подписчиге 3000 эле, быйыл Кудай буйруса 17,5 миң болуптур. Ушунун бизге катталгандардын баасы буга катталып койсоңор болот. Бул дагы көп маалыматтарды чыгарат. Азамат пайдалуу. Бул дыйканчылыкка караганда блогерлик жакшы экен деп ошол жакка кичине ооп атат. Жок. Блогерлик деген достор мындай болуп калып атат да. Азыр ушул маалыматтын баарын сурап келет көп кишилер. Баарына бирден айткан шакты тартып эле чыгара беребиз. Бирок биз дыйканбыз. Сен болсо көбүнчө бизнесменсиң. Мен дыйканмын, анан мен көчөт өстүрүп чыгарам. Мен деле меники деле бизнеске кетип барат, бирок мен дыйканмын. Сен десең мени блогер деп үйрөттүң. Сен блогер бизнесмен, мен блогер дыйкан экенмин. Ошондой. Анан мына ашпурттарды көргүлө, Кудай буйруса быйыл
Ашпурттар деле бар. Не, лис. Жоқ, бул лесная красавица эмес. Клара Фриз деген сорт. Даниянын сорту. Жылда эми көргөзөйүндө атабыз да. Түспе. Ондай. Өсүп келатат. Эми булар сентябрда бышат, азыр майда. Грушадан гектарынан 60-80 тонна алат экен. Анан 1 гектар грушанын көчөтүнө да сүйлөшүп келдик. Бизде канча алат? Мен могул 2,5 гектардан кыйналып эле 2-3 тоннадан аша элекпиз. Bir жылы бактерияльный ожог болот, bir жылы жанагындай оорулар басып кетет. Bir жылы үшүк алып кетет. Bir жылы малга, коёнго жедирбейдик, bir жылы малга кажытбайдык. Коён түптөрүнө зыян келтирип, ошол менен 2-3 жыл ооруп турду бул бак. Коён көп беле? Коён азыр деле көп бул жакта. Грушанын кабыгы жумшак, анан таттуу болот экен да, жылда азыр күзүндө түбүн актайбыз, эме кийгизебиз атайын. Анти коёндорду уже иштеп калдык да. Анти коён деп өзүбүзчө күлө беребиз, коёнго каршы иштейбиз бул жактачы. Коён билинбегени менен чоң зыян келтирет. Немеде Австралияда bir жылдар ошентип коёндар жер кырчын такыр талкалап салган да. Анан кийин ошол коёнго карата атайын вирус ойлоп чыгышкан. Өлтүрөбүз деп. Коён мындай байкуш болуп жүрсө, мен мындан 5 жыл болду, мен коёнду аябай жеп көрөм. Азыр биздин охранниктерге барына коёнду көргөн жериңерден аткыла дейм. Чоң кичинекей болсун, айырмасы жок, тууп аткан мал болсо деле ата берип деп карап албайм. Кыргоолдорду аттырбайм, канаттууларды аттырбайм, анан каш кулак ошолор да бар бул жактачы. Аларды аттырбайм. Бирок коёнду аябай кыла дейм. Эмне Коён ошончолук 1 жылы ушундай зыян келтирди бизге. Мындай 3 жыл ушул багыбызды ошондо өлтүрбөй кармадык да. Күч менен коёндун эмесинен. Коён деген бир зыян келтирсе, катуу зыян келтирет. Биздин көрүп аткандар деле бар болуш керек, коёндон запах чеккендер. Бул ошо тиле басып кеткен. Анан дарылаганбыз. Жакшы бак кенен экен да. Бак ушундай иштейбиз, бирок ушунча 3 гектар кылган чакты жанагындай кылып 1 гектар жакшы жабылган, каралган бак кылып алсак жакшыраак болчудай. Ал урожайга канча жылда кирет экен? Урожайга 2-3 жылдар интенсивныйлар кирет. Булар 8-жылы аласың түшүм, жакшы түшүм. 8-9 жылы жакшы болсо. Жүрөк клубниканы көрөлүк, карагатты көрөлүк. Бул кандай жездең болот? Эжемдин көсү жезде эле общий эле биздики кылып кете бергенибиз оңго дейм. Хорошо. Хорошо. Кайсы сорттор экенин билесиң? Ооба. Моуч. Бул местный сорт. Бул да бир бияктан алынган сорттор. Местный. Бул Бектемир, буга силер күнөөлүүсүңөр да бул клубникагачы. Өзү клубника өстүрчү эмеспиз былтыркы жылга чейин. Ушундай эле силер рекламаны кыла берип, клубника өстүрүп көрсө клубника деле биякта сон болот экен да. Иштеш керек экен. Буга түшүм берди берилепке. Мына түшүмүн жаңыдан баштап атат. Бүлдүркөндөр мына. Бул жазында отурулган. Ооба, жазында отурулган. Силер баасын берип көрсөңөр болот. Анан биякта азыр абабыз көргөзөт, биздин өзүнчө ар бир дыйкандын өзүнчө лайфхактары бар. Азыр биздин агабыз көргөзүп берет, момундай стакан коюп эле көчөттөрдү көбөйтүп берип атат. Өзүңөр түшө бергиле, мен алдыгында сүрөткө түшкөндү жаман көрөм. Болду. Бул биздин Только мен жок карагандардай тарта берем. Биздин лайфхактар мурутун алып чыгып туруп, мындай стаканга отургузуп азыр көбөйтүп атабыз. Кассетный да? Кассетныйдын түрү, кассетадан чоңураак болот, бизге ушул ылайыктуу келет экен. Мындай зым менен бири-бирин байлап кой. Булар даяр көчөт, мына бул ар жакты отургузуп чоңойтуп келатабыз. Байкем. Негизи бул киши сүйлөйм деп атат, бирок бүт баарын өстүрүп аткан ушул абабыз. Кыйын кылыптыр байкес. Мени тартып эле калганыңар Өстүргөндү, жакшы кызмат кылып берген киши бизге, бирок сүрөткө түшкөндү, анан видеого чыкканды жаман көрөт. Ошого жаман көрбөйт, эми жаман көрбөйт, бирок кылгысы келбейби кандай?
Бул жакта кимден алынган? Алишерден алынган Мицуно бар, Клери бар, Альба бар, миңден түп алынган. Сенден алынган 5000 түп Альбион бар. Анан в принципе жакшы келатат. Азыр биз чын айтсак көбөйтүшүн аракетин кылып, мындай муруттарын түшүмгө карабай эле эмени көбөйтүп алыштын аракетин кылып атабыз. Силердикичи? Эгер быйыл жазында тигилген болсо, өтө күчтүү экен. Быйыл жазында тигилгенде, быйыл буга чейин биз клубника тикчи эмеспиз да. Силер орууну жугуздуңар, Алишер экөөңөр, анан биз ооруп атабыз. Көрсө коркпой эле орой берсеңер болот экен, мындай көңүлдөн иштесеңер мындан деле жыйынтык алса болот. Могу усиктерин кое бергенде көчөт алам деген окшойт. Ооба, көчөт алам деп тиги абагыбыз кое берип атат. Муну өтө жакшы экен. Мындай өскөн жерлер аз да. Могу жер кумдак болгонго жакшы өсүп аткан окшойт. Кумдак жер, анан ошо туздуу дагы жер, бирок өсүп атат. Дайыма дарылайбыз. 3 күндө бир дары чачабыз. Мындан эми ушунча салгандан жыйынтык алалы деп атабыз. Мисалы үчүн Алишерден 40 сомдон алынды бул көчөттөр. Эми кымбат да, биз мисалы үчүн 1 гектар тигели 1-2,5 гектарга чыгаралы деген оюбуз бар. Бирок анын баарына 40 сомдон алсак качан актатабыз, а? Ушуларды болушунча маточный кылып азыр иштеп атабыз. Ооба. Жакшы. Анан буюрса силердикин арзаныраак алдык. Дагы эмдиги жылы арзандаса, может жөн эле өстүрүп баштайбызбы, көбөйтпөй? Могу местный сорт окшойт да. Жок, бул да местный эмес, бирок привозной сорттор. Привозной сорттор. Чынын айтканда привозной, бирок аты аталбаган, аты билинбей калган сорт. Арзан эле алганбыз. Жакшы түшүм берет деп мындай. Байкем уже Бул жак даярдалып атат. Даярдалып. Карагылачы могу жерди. Ушундай жерге өстүрүп атат байкем. Могу түптүк ак суулук туугандар. Мына жерге ойлоп отурсаңар болот. Ак топурак. Негизи кумдак жерге жакшы болорун билдик. Кара топурактан да кумдак жерге жакшы болот экенин байкап калдык. Мындай өсөбү өспөйбү көрөлү деп эле экспериментальный башталган бул жер. Сонун болуп. Бирок достор, бир нерсени унутпаш керек. Бул тигип койсо эле өспөйт. Биздики жакшы өсүп кеткени бектемир мындай. 12 жыл, 13 жыл болбоду, өстүрүү менен алектенебиз да. Менде питомник бар. Биздин колубуздан өстүргөн келет да. Анан бир нерсени өстүрүш үчүн аны сүйүш керек да. Жок, туура. Кадимкидей эле момундай чын сүйүү бар го, адамдыкычы, адамга болгон бир сүйүү, ошондой сүйүү болуш керек. Антпесе өспөйт. Котчук турбайбы? Улам карашты керек. Неме, Азамат, азыр мындайча айтканда алдыңкы 1-2-3 жылда ар бир үй бүлөдө эшигинин алдында клубника болуп кеткен да. Буюрса. Силер ушинтип эле оору жугузуп атсыңар, анан кызыккандарына кызыктырып атасыңар. Байкап калдым да. Мына азыр Кудай буюрса биз көлгө келип, бая түштүктө жүргөндө такыр убактыбыз болгон жок ролик атканга. Анан азыр кичине бош убакыт болуп, өзүбүз дагы көлгө эс алганы келгенбиз. Анан кийин бирок мен 2 коян атайлы деп эс алып, анан кийин Жакшы. Еще ролик тартып жүрөбүз. Кумдак жер экен бул жер. Бул жерге питомник кылсаң жакшы болмок. Питомник болот атпайбы? Клубниканын питомнигинби? Тине ошону питомник кылып келатабыз. Мындай кылат экен да. Ушуга эле тигет экен жазында. Көчөттөрдү. Капельник жүргүзүп коет экен. Болду. Мындай клубникалар усик атып эле жерге өзү сайылып туруп эле. Жиш болуп турган. Тамырлар чоң, чач тамыр болуп. Өзү технологиясы боюнча көчөт кумга өстүрүш керек экен да. Таза болот. Ошол анда Азамат, таксыр. Ден соолуктор, ишке ийгилик. Кудай буйрса эми ушул койгон класс берекесин берсин, жакшы түшүм берсин. Рахмат. Өзүңөргө да чоң рахмат. Мындан туура 1 жыл мурун клуб Малина менен тааныштык элек. Сен да ишиңе береке бектенир, жөн жигиттерден эмессиң. Былтыр таанышканда эле чогуу иштешели, дос болуп жүрөлү деп жакшы сунуш айттың эле, дос болуп келатабыз. Кудай буйрса. Жардамыңды берип атасың, чындыгында сенин жардамыңды эле көрүп келатабыз. Ушинтип жардамыңды кыргыз элине берип жүрөр. Ийгилик сага. Давай.
денсаулыққа.